Бул мыйзам боюнча да кемчилдик болушу мүмкүн. Бирок мен сизге баса айтып кетем, азыркыдай кодекстерди толук редакциясы менен жокко чыгарып, жаңы кодекс келбейт деп ойлойм. Анткени мына менин аркамда отурган адистер бүт укук коргоо тармагында адвокатура, ошондой эле илимий чөйрө, практик, мугалимдер бардыгы аралашып, буну кенен талкуулап чечти. Мурдагы мына азыркы иштеп аткан кодексти кабыл алынып атканда сиз менен биз күбөбүз да. Ушул жерде ушул азыркыдай тагдыр күтөрүн ошондо кабыл алып атканда биз ушул улуу микрофондон айтып атканбыз. Бул туура эмес, эртең иштебейт, сот системасын талкалайт деп. Мына тергөө менен кызматташууну канча сунуш кылып мурунку кодекске өткөрбөй коюп, кийинкиси менен өткөрүп кетишкен. Бирок баягы мактоолордун бардыгы адам укугу жөнүндө бул кандайдыр бир тар чөйрөдө гана айтылды да. Ушу жумушчу эксперт топ билесиз, каршы пикир айткан депутаттар да кошкон эмес тегерек столдорго. Ушул жерде суроо берсек, жооп бербей кутулуп кетип, бирок мыйзамдык күч менен кабыл алдырып коюшкан да. Ошондуктан мен ойлойм, бул кодекс ошол кемчилдиктерди эске алуу менен, бирок бүгүнкү иштеп аткан кодекстерди негизги концепция кылып алдык биз. Жакшы жактарын алып калдык, себеби жакшы жактар да бар экен. Мына РППны жойбой, ага мөөнөт коюп алып калдык. Анан пробация деген жакшы жактарын биз калтырдык. Ал бизге мамлекет үчүн керек да. Ал эми кодекстин ичинде сөзсүз кемчилдик болот, жашоо уланат да. Ошондуктан мына прокуратура, сот системасына мыйзам демилгелөө укугу берилген. Эгерде кандайдыр кемчилдик болсо, тез арада сиздерге сунуштап жоюп алсак болот да буну.